Эми биз сиздер менен Россиядагы пирамидаларды карап кетели. Алардын тарыхын эсиңиздерде болсо кимдир бирөө көрүп жетишип калгандыр. 1990 жылдары өзгөчө кризис мезгилинде Россияда дагы пирамидалык уюмдар аябай күчөйдү. 90 жылдары эсиңизде болсо, пирамидага чейин эле мына көпчүлүк метролордо, көпчүлүк переход кылып, мына подземный переходко деп жер астындагы жолду кесип өтүү жолдорунда 90 жылдары шарике кичинекей 3 чашканы коюп алып, ичине шарикти салып алып, эки жака айлантып, мына тапсаң акча сеники деп ушундай ставкаларды койчу элди алдачу. Жакынкы эле бир 5-6 жылбы же 7-8 жыл мурун эле мен базарда көргөм. Бар эле азыр барбы жокпу билбейм. Ал убакта өтө күч алган эле көптөгөн адамдар ушул майда мошенниктерге да алданчу. Ошол сыңары көптөгөн пирамидалар дагы Россияда жана СНГ мамлекеттеринде көпчүлүк жерде иштеп атты. 1989 жылы оргтехника сатуу максатында кооператив ачат экен. Мавродилер Сергей жана Вячеслав жана Мельникова ачышкан экен. Кийин барып ошол кооперативде алар 1990 жылы МММ деген акционердик коомго айландырат экен. Өтө телевидение аркылуу өтө чоң рекламаларды жасашат. Көп элдин астында көптөгөн рекламалык чоң акциялар жасашат. Эң бир күчтүү реклама иштерин жүргүзөт экен. Ошол мезгил үчүн бул өтө күчтүү реклама болгон. Леня Голубков деген чыкчу дайым эле көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Мен кичине кезинде көрүп жетишип калдым. Ошол МММдин акциясын дайым рекламалачу. Азыр деле YouTube'дан сиз Леня Голубков же МММ реклама деп көрсөңүз чыгат. Ошол рекламалары өтө күчтүү жасаган экен өз убагы үчүн. Мына айына реклама максатында $1 миллион коротчу экен өзүнүн акцияларын рекламалоо максатта. $1 миллион бир күндө акысыз метро Москвада, ошончолук миллиондор жашаган шаарда бир күн акысыз метро төлөп коюптур. Мына эл акысыз жүргөн экен. Ошол МММдин атынан МММ деп туруп. Ошол убакта да жада калса, ал убакта уюлдук телефон жок эле. Биркинде стационардык телефондон элдер точное времяны билип берчү кызмат бар экен эле. Ошого чалганда да жада калса ошого сиз телефон чалып убакытты сурасаңыз, ошол жерде МММди реклама кылчу экен да. Ушунчалык катуу реклама жасаган экен. Элдин көпчүлүгү МММ СНГ мамлекеттеринде өтө атактуу компаниялардын бири болгон, акционердик коомдордун бири. Ошол өтө катуу реклама болгондуктан мунун акциялары өтө күчтүү жана тез өскөн экен. Мына 1 миллион акция бир нече жуманын ичинде сатылып кетчү экен. Ошондой болчу экен да. Акциясы бир жумада 127 эсе өскөн экен бир убактарда, мына 94-жылдары. Анан ошол мезгилде ал Россиянын бюджетинин 1/3 топтоп койгон экен да, ошол кыска мөөнөттүн ичинде. 1994-жылы 15 миллион акционер болгон экен. $50 миллион мына күнүнө Москвадан түшүп турушкан өзүнөн эле. Ошончо көп акция сатылышкан. Анан бир убакта мамлекет акция сатууга ага тыюу салып койгондо, ал өзүнүн билеттерин чыгара баштайт. Ушунчалык мындай жетекчиси, ушунчалык мындай кандай десек, проворливый, өтө күчтүү экен да, ушунчалык мээси күчтүү иштейт экен. Мына көрдүңүз, өтө чоң ийгиликке жеткен экен. Эми бул афера элди алдоо жактан албетте ийгиликке жетип атат да. Адамдар мына квартирасы жок калыптыр. Ушул эмеге МММге салам деп, мына квартираларын дагы залогко коюп, кредиттерди алып, ушинтип салышкан экен. Анткени 127 эсе өсүп кетип атпайбы? Анан кайра эле арадан бир 2 күн 3 күн өткөндөн кийин ошол акциясы 127 эсе кайра төмөн түшүп кетет экен бир күндө. 127 000 рубль турган акциясы бир күндө 2 күндө кайра 1000 рубль болот экен. Ошондо көптөгөн адамдар асынып өлөт экен да. Ушунчалык күчтүү пропаганда жүргүзгөн экен. Анан ошол мезгилде көчөдө көптөгөн адамдар митингге чыга баштайт. Ошол Сергей Мавродина кармалганда, аны элдер чыгып, ошол Мавродини колдойбуз дейт. Анан Мавроди депутаттыкка коюп, өзүнүн кандидатурасын депутатта болуп калат да. Депутат бирок 95-бир жылга жетпей, бир 2-3 ай өткөндө эле депутаттар анын мандатын алышат экен. Анын депутаттык иммунитетин жоготушат экен. Атайын сотко бериш үчүн. Анын аферист экенин билишип, анан сот ошол адамды кармаганга чейин 97-жылы МММ банкрот болот экен. Канчалык адамдарды күйгүзүп, ошол чечими чыккача ал 8 жылга жоготуп качып кетет экен. Качып кетип 8 жылга жоголуп кетип, анан 2003-жылы кандайдыр бир нерсе болуп калып, 2003-жылы өзүнүн үйүнөн кайра кармалышат экен. Анан соттошуп, мына 8 жылга соттоп коюшат. Бирок уксаңыздар керек, 2011-жылы МММ дагы түрмөдөн чыккандан кийин дагы МММ 2011 деп ачты. Кийин дагы жабылып калды окшойт. Дагы жакында чыгат деген бойдон чыктыбы чыкпады билбейт экенмин. Ушул интернет аркылуу аракет кылып көрдү, бирок дагы камалып, дагы азыр камакта отурат. 1992-жылы мына Александр Соломодин менен Сергей Грузин экөө жаңы
Русский дом селинга деген дагы бир пирамида ачышат экен. Ал 10.000 рубль уставной капитал менен. Булар Русский дом селинганы ачканга чейин булар өздөрү мамлекеттик кызматкерлер болгон. Чакан бизнести колдоо боюнча ошол департаментте иштешкен экен. Анан булар ошол мэрияга кирип ушундай элди колдош үчүн ушундай элден акча чогултуп, биз чакан бизнестерге киргизсек болот дегенде жетекчилик бул болбогор идея деп коюшат экен. Анан булар ошол жерден жумуштан кетишип, ишкерчилик ишке киришип, мына ушул Русский дом селинганы ачышат экен, пирамидалык уюмда. Алар жылына 1000% дивиденд беребиз деп убада менен мына бир жылда 1 миллион адамды киргизишет экен. Бир жылда эле ушунчалык катуу реклама, күчтүү реклама, пропаганда жасашып, 3 жылда алар мультимиллионер болушат экен. Негизинен бийликтегилер өздөрү дагы аралашып кеткен экен буга. Көпчүлүк учурда анча-мынча текшерүүлүү жасап, өзү негизинен СМБдан дагы, КГБдан да ошол мезгилде КГБдан да көп подозрение болчу экен бул боюнча. Бул опасный, эртең элдин көбү кирип кетип атат буга деп ушундай мамлекеттик органдарга ушундай предупреждение бергенде, алар дагы бул жакшы балдар, жакшы эле иш кылып атышат деп коргоп коюшкан экен. Ал убакта пирамида менен анча тааныш болгон эмес, тажрыйба болгон эмес да, бул жаман нерсе экен деп караган эмес экен да, көпчүлүк учурда бул туура көрүнүш деп ойлошкон экен. Мына ушинтип жада калса, мына азыркы учурда кээ бир мен пирамидаларды угуп атам, чоңдор дагы бар депчи, прокурорлор жана башкалар акча киргизип атат, алар жөндөн эме, алар баш жок эмес, алар киргизип атат да сен эмне киргизбейсиң деген жакында эле уктум. Ошондо эле айттым мен, бул окуяларды көргүчө эле айттым. Эми прокурор болобу, мага милиция болобу, ал адам деле адашкан укугу бар. Ал эмне финансист деп ойлойсуңарбы, ал же өтө эле ушундай пирамидалардын тарыхын жакшы билет деп ойлойсуңарбы деп жооп бердим. Мунчукпай калышты. Мага күлүп эле мен үстүмөн күлгөндөй күлүп коюшту. Мына карабастан көрүп атасыз, мына ошол 92 жылдарда эле мына бийликтегилер да өздөрү байкабастан, билбестен аралашып кетишкен экен. Балким атайын аралашкандыр. Эртең акча көбөйгөндө кармайбыз деп. Анан 96 жылы бул салык полициясы бул уюмду көптөн бери салык төлөп атат деп басып кармашат экен. Кармашып өздөрүнүн да көп бюджетти толтуруу үчүн, ал убакта өтө кыйын болгон мамлекет үчүн, Россия үчүн да ушу бюджетти толтуруу максатында ушул ишкананы кармап бюджетти толтурушат экен. Анан 3 триллион рубль топтолгон экен. Ошол буларды кийин соттогондо мошенничество статьясы боюнча 9 жыл түрмөгө камашат экен жана конфискация кылышат экен. Азыркы учурда мына ошол документалдуу фильм бар, көрсөңүз болот, орусча, орус тилинде. Финансовый пирамида 90-е десеңиз ушулар чыгат бит. Александр Соломодин азыр көчөгө чыгыштан, анча-мынча эки жака чыгыштан да коркот экен, анткени көпчүлүк адамдар ошол Волгоград өзүнүн туулган шаарында ошол этет болуп жашайт экен. Мына ушундай тагдырга ээ болуп атат Русский дом селинга. Акыры аягы жабылып, көптөгөн адамдар жабыркап, мына көптөгөн адамдарды алдап коюшту, өз жазасын алышты. Ошол эле жылдары божомол менен Лев Константинов жана анын апасы жана өгөй атасы Суздальцевтер бирге 91-жылы Волгоградда Хопер Инвест деген компаниясын ачышкан экен. Алар 1 миллион доллар рекламага кетиришкен ай сайын. Азырга чейин ошол видео, документалдуу фильм көрсөңүз, атактуу видеолор бар. Алардын конторасын чоң звездалар, жылдыздар дагы рекламалашчу экен. Мына эсиңизде болсо, Лолита менен Шериге ким эле унутуп калдым, ушул экөө реклама кылышкан. Хопер Инвест отличная компания деп. Анан 100 000 доллар ай сайын күзөт кызматына да кетирчү. Өтө көп элден акча жыйнап, акыркы убактарда даже акча санабай калган экен. Анча-мынча майда акчаларды күйгүзүп беришкен. Эмне кылышын билбейм. Мына инвестиция боюнча эч кандай планы болгон эмес экен. Мындай Русский дом селинга көптөгөн ишкаларды сатып алганы мүмкүнчүлүгү болгон экен. Өздөрүнүн авиакомпаниясын ачышып, көптөгөн завод, фабрикаларын да алышкан экен. Ал эми Хопер Инвестте мындай планы жок эле, магазин алсакпы, мындай алсакпы деп эле мындай збухты баракты планы жок эле иш кылчу экен да. Анан 400 миллион рубль күнүнө түшүп турчу экен. 1994-жылы Чубайс финансылык пирамидалар жөнүндө жана өзгөчө Хопер жана РДС боюнча сөзүн айтканда элде паника башталат экен. Акырындык менен элдер акчасын чыгарууга аракет кыла баштаганда ошол Хопер Инвест ар бир пирамидада болчу да эле ал компаниядагы акырындык менен жыгыла баштайт экен. Көптөгөн адамдар паника болуп, көптөгөн митингдер башталып, биздин акчаларыбызды кайтаргыла деп ошентип тополоң боло баштап, анан ошол мезгилдерде божомол менен 800 000 доллар менен таможняда кармалат экен. Акчаларды алып чыгып жаткан жеринен водители кармалат. Анан 95-жылы эл митингге чыгып, мына бул компаниянын үстүнөн иш козголо баштайт экен. Ошол мезгилдерге жетпей, бирок Лев Константинов качып кетет. Ошол Чубайстын сөзүнөн кийин эле. Ал эми Суздальцев мына өгөй атасы жана апасы кылмышкер катары сот чечими менен камалат экен.
Суздальцев подставное лицо болуп көп документтерди ошол колгойчу экен. Мына Суздальцева жана Суздальцевтер 8 жылга түрмөгө камалат экен. 1992 жылы Валентина Соловьева Москва шаарында өзүнүн Властелина деген компаниясын ачат экен. Ал Волга за полцены деп ошондой убада берет экен элдерге, ошондой жомокту ойлоп табат экен дагы. Автопирамидасын курат экен да. Мен буга чейинки сабагымда автопирамида жөнүндө айтып бергем. Ошол пирамиданы ошол 92 жылы ушул Властелина деп ачат экен Соловьева. Ал телевидение аркылуу реклама кылбастан көптөгөн жылдыздарды аралаштырат экен. Биринчи ошол жылдыздарга чыгат экен. Жылдыздардан акча алып, ушул Волга жарымбасын алып берем деген убада менен. Алла Пугачевадан билбейм кандай мааниде, эмне максатта алган, эптеп бир нерсе деп өзүнүн убадасын айтып, алардан да алган экен. Көптөгөн Россиянын чоң жылдыздарынан акча алып, аларды уктатып коет экен. Алла Пугачева, Маша Распутина, Ефим Шифрин, Олег Газманов, Сосо Павлешвили, Надежда Бабкина, Евгений Петросян, Александр Серов, ошол көптөгөн Россиянын атактуу жылдыздарынан мына уктатып акчасын алып коет экен. Сергей Минаев мына жылдыздардын арасынан 1-2 анча-мынча адамдар гана чындап авто машинасын алган экен. Сергей Минаевдин Жигули алган экен. Анан $200,000 салдырат экен, негизинен бардык жылдыздарды кошуп келгенде. Кээ бир жылдыздар акыркы акчаларын салган экен, кийин көпкө чейин ала албай жүрүптүр. Эми 22,000 адам жабыр тартыптыр. Бул жерде жылдыздарды реклама катары колдонгон, анан ошонун жардамы менен көптөгөн жөнөкөй адамдар бири-бири менен топтошуп, коллективи менен ошол уюмга акчасын жыйнап киришкен экен. Анан соттун чечими менен ушул адам акыры кармалганда, мына 7 жылга түрмөгө отурат экен. Азыркы учурда жакынкы түрмөдөн чыккыча Соловьеванын жолдошу асын өлөт экен. Ушул адамдын айынан көпчүлүк адамдар, ишенип акчасын берип койгон адамдар, ишенип акыркы акчасын салган адамдар мына асынып секирип өлгөндөр да болгон экен. Негизинен бул өзгөчө, билбейм чет өлкөдө кандай болгон, Россиянын финансылык пирамидаларынын айынан көпчүлүк адамдар үйүн жоготуп койду. Көпчүлүк адамдар асын өлгөндөр болгон экен. Көпчүлүк адамдар асын өлөйүн деп өзүн кармап калган, бир кадам калгандар болгон экен да. Мына көрдүңүзбү, финансылык пирамидалар эмнеге алып келди адамдарда. Негизинен мына ач көздүк. Эмнеге адамдар финансылык пирамидаларга кайра-кайра кабыл болуп атышат. Азыркы күндө дагы деле интернетке кирсеңиз финансылык пирамидалар аябай көп, дагы деле иштеп атышат. Мурункучалык чоң масштабта болбосо дагы деле ишенген адамдар болот. Эмне үчүн алар ишенет? Биринчиден ач көздүк сезими адамдарды ушул финансылык пирамидага акча киргизгени түрткү берип атыптыр. Халявага умтулуу экинчиси, мына эч нерсе кылбастан акчамды берип койсом байып кетем деген үмүт. Мен иштебей эле ошо иштегендер мага процент берет деген үмүт менен. Тез байууга кызыгуу, мына тез байып кетким келет. Биз өзүбүз тармактык маркетингде иштейбиз. Тармактык маркетингде адам тез байыбайт. Жок дегенде 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл менет кылып, кээ бир бизнестерде көпчүлүк адамдар мына бизнес кылып отуруп 5 жылдан 10 жылга чейин байышат да чындап. Ал эми пирамидада сизге 1 жылда, 2 жылда же жарым жылда, 3 жылда тез байып кетесиң деп кызыктырат. Ошо кызыгып анан кийин азгырылышат да. Тез байуу мүмкүн эмес. Бардык жерде менет кылып, көп жылдар бою менет кылып анан байыса болот. Анан көпчүлүк учурда мына финансылык сабатсыздык. Мен өзүмдүн бай адамдардын сырлары сабагында бул боюнча көп айтып кетем. Эгерде сиз кантип байыштын жолун билбесеңиз, албетте сиз ошон жалганчы кандай убада берген адамдарга ишенип, финансылык пирамидага сиз да кабыл болушуңуз мүмкүн. Анын акыр аягы мына көрдүңүз, эч нерсеси жок калып, сиз дагы 5-кабаттан секирип отурбаңыз. Андыктан мен сунушталган сабактарды көрүп коюңуз, алдын ала өзүңүздү сактап калыш үчүн. Эгер сизге бул видео жаккан болсо, классты басыңыз жана видеону бөлүшүп коюңуз. Ошондой эле менин бай адамдардын сырлары аттуу сабагымды сиздин иштебей калсаңыз да акча түшүп турчу булагыңыз жөнүндө деген видеомду көрүп чыгыңыз. Кулдар жана кожоюндар деген видеомду сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул жерде сиз мыйзамдуу, элге пайда алып келчү, элге кызмат кылчу пирамидалар жөнүндө дагы жакшы маалымат алып кетет экенсиз. Кандай пирамидаларды курганыңызды сиз байысыз жана элди байытып, элди ыраазы кыласыз. Жана кайсы пирамидаларда сиз нааразы кыласыз. Ал боюнча сиз эсиңизде болсо финансылык пирамидалар, мен акчамды кимге алдырып койдум деген сабагымда ошол жерде көбүрөөк айтып кетем.